28-29-30 апрель күндөрү чек арадагы тажик тараптын куралдуу баскынчылыгынын натыйжасында Баткен облусунда жалпы 104 турак үй, 2 мектеп, 1 ФАП, 1 бала бакча, 1 милиция бөлүмчөсү, 3 чек ара заставасы, 10 май куюучу жай жана 8 дүкөн күйгөн. Мындан сырткары чек арадагы айрым жашоочулардын үйү тонолуп, мүлктөрү уурдалган. Болуп өткөн окуядан эң көп жабыркаган Максат айылы. Жалпы 89 үй, мектеп, бала бакча, ФАП, милициянын аймактык пункту, айыл башчынын имараты өрттөлүп, жараксыз абалга келген. Облустагы кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн мамлекет тарабынан 700 миллион сом бөлүнгөн. Учурда Максат айылында өрттөлгөн үйлөрдүн калдыктары тазаланып, жаңы турак үйлөрдүн курулушу башталды. Максат айылында жабыр тарткан үйлөрдү өз калыбына келтирүү иштери башталды. Бул курулуш иштери улут боордоштор тарабынан жүргүзүлүп жатат. Мындан тышкары өзгө жак кырдаал министрлик тарабынан тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул иш-чарага өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, президенттин чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча Баткен облусундагы атайын өкүлү Мамыржан Рахимов, Лейлек райондук жетекчилер катышып, жаңы турак үйлөрдүн курулушуна капсула салышты. Жетекчилер курулуш компаниясынын өкүлдөрүнө курулуш иштерин ыкчам жана сапаттуу бүткөрүүнү тапшыруу менен аймакта калыбына келтирүү, курулушту жүргүзүү жаатында уюштуруу иштерине жергиликтүү бийлик тарабынан бардык колдоолор көрсөтүүлөрүн билдиришти. Максат айылы өркүндөсүн, тынчтык орносун ушул жерлерде. Бул жерлерге жакшылык гана келели, тойлорун гана кылсын, жакшылыктарын гана кылсын ушул үйлөрдө. Өтө жоопкерчилик жумуш, ошон үчүн ушул жердеги иштеп жаткан жоопкерчиликтүү кишилерди айтап, өтө жоопкерчилик менен жумушту аткарышыңыздарды тез арада ошол менен сапаты менен аткарышыбыз керек. Курулуп жаткан үй 5 бөлмөдөн туруп, заманбап шартта салынат. Тез арада бүткөрүү аракети көрүлүп, сапаттуу тапшыруу жагы бадаланды. Суука 50 градускача эсептелген сип панель. Бул алиги лазерлер менен келип, о трешинасыга чейин текшерет эртең. Ояктан да 12 специалист келет Турциядан. Мына монтаж кылгандар бар жогун мына бир үй үчүн көрөсүздөр, баарыңыздар 126 квадратта. Анан бирөөлөр келип эле бир мындай ондой десе анан кошулуп албаңыздар, сиздерден сураныч. Колдон келишче жардамды беребиз. Ушу постоянно көзөмөлдө болот. Мына губернаторубуз менен бирге утуру келип кабар алып турабыз. Ушул үй өртөнүп кеткенине байланыштуу мамлекет тарабынан жардам берип, үйдү жана жайга астанаят этип жатат. Жергиликтүү жашоочулар жетекчилер менен пикир алышууга да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Чек араны бекемдөө, жашоочулардын шартын жакшыртуу боюнча мамлекет тарабынан бардык жардамдар көрсөтүлөрү айтылды. Жакынкы күндөрү мектеп, балдар бакчасынын да курулушу башталат. Балдарыңыздарды даярдаштыбы? Исик көлгө, лагерге, всё. Ошону келип кетип, мында поток болуп барабыз. Биринчи кезекте ошол эң көп жабыркаган бул Максат айылы, Максатка аракет кылып атабыз. Садиңиздер алдыда детский площадкасы менен бардыгы камтылган. Ошо Тордой ассоциациясы куруп берип атат Аскар Салымбеков. Азыркы учурда айылда 50ге жакын убактылуу үйлөр тигилген, электр энергия калыбына келтирилип, таза сууга суу берилип жатат. Кошумчалай кетсек, Максат айылында 1200 эл, 288 кожолук жашайт. Айылда чек арадагы жаңжалда 1 жаран каза болгон. Мингүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.